Кыздардын укугу темасындагы иш-чарада алгач Кыргызстандагы кыздардын укугу, алардын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилди. Андан соң суроо жооп орун алып, 3-бөлүгүндө болсо гендердик теңдик боюнча талкуу жүрдү. Бул жерде ошол 11-октябрь эмне майрам, эмне болуп чыгып калды, анан Кыргызстанда кыздар арасында кандай көйгөй бар, кандай зордук зомбулук болуп атат, аны биз кантип токтото алабыз, ошол боюнча маалымат бердик 1-бөлүгүндө. 2-бөлүгүндө аларга атайын интеллектуалдык оюн уюштуруп жатабыз. Бул жерде ошол Кыргыздын чыган кыздары, Кыргыздын атын чыган кыздар тууралуу суроолор кетет. Экинчиси жалпы Кыргызстан категориясында, Кыргызстандын жалпы аянты, географиялык абалы, Кыргызстандын өзгөчөлүктөрү боюнча суроолор. Үчүнчүсү болсо баягы гендердик теңдүүлүк боюнча. Гендердик теңдик деген эмне, кыздар кандай мүмкүнчүлүктөрү бар деп, ушул багытта интеллектуалдык оюн болуп жатат. Адатта кыздар кесип тандоодо кыйынчылыктарга тушугушат. Коомчулукта кыздарга ылайык эмес деген түшүнүк дагы эле бар. Жада калса илим жана технологияга да көп батына беришпейт. Аларды жакындарынын эле эмес, коомчулуктун да пикири кооптондурган учурлар кездешет. Много сегодня узнал, что на стереотипах нельзя никогда жить. Стереотипы можно разрушить одним простым примером. Примеров у нас очень много в нашей стране. Женщины, так и как и мужчины, завоевывают медали, работают на высоких профессиях, на высоких должностях. И я думаю, что это очень круто, это очень сильно развивает нашу страну. Мен оюмча, бул программа биринчиден кыздарды кордогондон, зордук зомбулуктан, мазактоодон алыс кылат биринчиден. Экинчиден болсо, бул кыз кайсы кесипти тандаса, ошол кесиптин ээси боло алат деген ойдомун. Я придерживался стереотипов о том, что мужчина должен работать в семье И такие еще стереотипы, как женщина не может работать в тяжелом труде, как сварщики, типа такого. Сегодня эти стереотипы были разрушены. Ну, если это в интересах девочки, в какой профессии она хочет работать, это ее выбор. Буга чейин мен только кыздардыкы болот го деп ойлогом да. Анткени Кыргызстанда андай не поддерживают. И азыр болсо уже знала, типа, ушундай либо военный болгум келчү кичинекейимдечи, бирок Кыргызстанда андай Кыргызстанда жок да. Военный боло албайсың биякта. Ошондон мурда ойлочумун да, болбойт го депчи. Эгер ошону киргизсе, мен военный болгум келет. Илимдеги кыздар долбоору коомчулукта кездешкен бул өңдүү стереотиптердин алдын алуу аракеттерин көрүп, кыздарды ар тармакта окутуп келет. Анын алкагында өздөгү жылы Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын жана Чүй облусунан 50 мектеп тандалган. Долбоордун биринчи фазасын 2772 кыз ийгиликтүү аяктап, 444 кыз акысыз жалпы республикалык тестирлөөгө даярданган. Мындай натыйжалуу жыйынтык долбоорду мындан ары жакшыртууга өбөлгө түзүүдө. Ата-энелер дагы баягы замандын талабына ылайык болгон билимдерди бергенге аракет кыла башташты да. Анан бирок дагы деле эме бар бул көйгөй. Бул көпчүлүгү кыз балдардын, баягы эркек балдардын кесип тандоодо анчалык эмес көйгөйгө кабылбайт, бирок кыз балдар кесип тандап атканда ата-энелердин баягы мурунку илгерки көз караштагы койгон эле кесиптерди таңуулашат, же болбосо өздөрү жетпей калган, кыялына жетпей калган кесиптерди таңуулашат. Болбосо мына кызы же баласы эртең 11 класс бүтүп баягы май болуп окуудан чыгып аткан кезде эле эми жүрөм кайсы окууга тапшырасың деген да. Ошондой жаңылыштыктар бар. Ошон үчүн ошол нерсени алдын алуу боюнча дагы биз мектептерде ошо ар бир класстын ата-энелерин чогултуп окутабыз. Белгилей кетсек, 11-октябрь эл аралык кыздар күнү 2012 жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган. Эң негизги максаты гендердик теңсиздикке жана социалдык коопсуздукка көңүл буруу, ошондой эле аларды толук кандуу жумушка орноштуруу. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.